Айдын арткы тарабы биз ойлогондой жөн гана боз эмес экен. Аны эң жакындан көргөн адамдар такыр башка нерсени айтып жатышат. Бүгүн Артемис экипаждары айдан эмнелерди көрүп келгени тууралуу сөз кылабыз. Баары даяр турган, системада текшерүүдөн өткөн. Бирок учууга саналуу мүнөттөр калганда кыскача тынчсыздануу жаралды. Жердеги адистер учууну токтотуу системасынын, башкача айтканда ФТСтин көрсөткүчтөрүнөн сек санай башташты. Бул система ракетанын негизги күйүүчү майбагына орнотулган жардыруучу механизм. Эгер ракета учуп бара жатып, кандайдыр бир себептер менен көзөмөлдөн чыгып кетсе, экипаж капсула аркылуу бөлүнүп чыгат да, ракета өзү абада жардырылат. Максаты ракета эл жашаган аймакка кулап кетпеши керек. Башкача айтканда, мындай система эч качан колдонулбаса жакшы, бирок зарыл болуп калса, ал сөзсүз иштеши керек. Дал ушул текшерүүгө байланыштуу учуруу баштапкы убакыттан бир нече мүнөткө кечикти. Бирок маселе бат эле чечилди. Көйгөй системанын өзүндө эмес, жөн гана бир сенсордун туура эмес көрсөткөнүндө болуп чыкты. Бул кабар НАСАнын эң күчтүү ракетасы деп аталган SLS'тин татаал тарыхын билгендер үчүн жакшы жаңылык болду. Анткени бул ракета мурда эле ашыкча чыгым, графиктен кечүүгө жана техникалык маселелер менен аты чыккан. Эсиңиздерде болсо, ушул жылдын февраль айындагы системалык сыноо учурунда суутек агып кеткен. Аны оңдогондон кийин көп өтпөй Гелий да агып баштаган. Ошондуктан ракета кайра чогултуу имаратына жеткирилип, ажыратылып, оңдолуп, кайра жыйналып, анан гана старт аянтчасына келген. Бул миссияга 4 адам катышты. Алардын 3-өө америкалык астронавттар, миссия командири Рид Уайзмен, учкуч Виктор Гловер жана миссия адиси Кристина Кук. 4-үнчүсү Канаданын космостук агенттигинен Джереми Хансен. Ал ай миссиясына катышкан биринчи канадалык болуп калды. Бирок бул миссиядагы эл аралык кызматташуу муну менен эле бүткөн жок. Экипаж капсуласынын астында орнотулган энергия, кыймылдаткыч күч жана жашоо системаларын камсыздаган кызмат модулу Европанын космостук агенттигинин келишими менен Германияда жасалган. Ошондуктан экипаж өз кемесине Integrity деген ат берген. Бул ат аппараттын өзүн жана жалпы Артемис программасын бириктирген эл аралык кызматташуунун символу болгон. Бардык системалар текшерилип бүткөндөн кийин айга учууга уруксаат берилди. 2026-жылдын 1-апрелинде жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 6:35-те НАСАнын Space Launch System ракетасы Флоридадагы Мусаканавералдагы Кеннеди космостук борборунан асманга көтөрүлдү. Бул жөн гана айга учуу болгон жок. Бул 50 жыл өткөн соң, жаңы 21-кылымдын эсебинен биринчи жолу адамдардан турган экипаж айга карай сапарга чыккан учур болду. Учкандан 8 мүнөт өткөндөн кийин негизги күчөткүч кыймылдаткычтар өчүрүлдү. Бул учурда кеме жерден 161 000 чакырым бийиктикте турган. SLS'тин жогорку баскычы кемени 70 000 чакырым бийиктикке чейин жеткире алган. Учуу башталгандан 1 саат өткөндөн кийин кеме болсо жердин жогорку орбитасына жетти. Эми экипаж дароо айга жөнөп кетпестен, дагы бир жолу системалык текшерүү жүргүзүп алуусу керек. Антпесе айга бара жаткан жолдо көйгөй жаралса, космос мейкиндигинде калып кетүү коркунучу бар эле. Ошондуктан ушул аралыкта системаны текшерип алуу каралган. Системаны текшерүү маалында 2 көйгөй такталды. Биринчиси ажаткана системасы. Тактап айтканда, калдыктарды жок кылуучу система иштебей калган. Бул Орион жаңы кемесиндеги эң чоң жаңылыктардын бири деп эсептелген. Анткени 50 жыл мурдагы Аполлон миссиясы учурунда астронавттар муктаждыгын жөнөкөй баштыкка аткарышчу. Ал эми бул жерде кадимкидей ажаткана бөлүгү бар болчу. Бирок тартып алуучу системасы жеткиликтүү иштебей калгандыктан, астронавттар кичинекей муктаждыгы үчүн кайра эле баштык колдонууга аргасыз болушту. Ал эми чоң муктаждык үчүн система жакшы эле иштеп жатты. Экинчи көйгөй IT жаатында болду. Экипажга НАСАнын 2 расмий электрондук почта аккаунту берилген экен. Бирок алар экөөнө тең кире албай калышкан. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн бардыгы кайрадан каралып чыккандан кийин 2-апрелдин кечинде жердеги адистер бир добуштан Integrity'ге айга багыт алууга уруксаат беришти. Бул маневр Translunar Injection деп аталат. Дал ушул учурда Европалык кызмат модулунун негизги кыймылдаткычы күйгүзүлүп, кеме жер орбитасынан чыгып, айда айланып өтө турган траекторияга түшөт. Бул маневрдан кийин кеме Free Return Trajectory деп аталган атайын жолго кирди. Бул жерден айга барып, кайра кайтуунун эң эффективдүү жолу. Анткени бул багытта жолдун негизги бөлүгүн жер менен айдын тартылуу күчү өзү башкарат.
Айга жеткенде анын тартылуу күчү кемени табигый түрдө арткы тарабына тартып алат да кайра жер тарапка түртөт. Андан кийин жердин тартылуу күчү кемени кайра өзүнө тарта баштайт. Мына ушул жерге келгенде экипаж камераларын жерге каратып урду. Натыйжада бүтүндөй жер планетасын бир кадрга батырган эң алгачкы жогорку сапаттагы сценарий сүрөттөр тартылды. Буга чейин биз көргөн жердин сүрөттөрү бир нече сүрөттөрдү бириктирип жасаган композициялар болчу. Анткени кадимки орбитада бүт планетаны толук көрүү мүмкүн эмес. Hello World деп аталган бул сүрөт 3 апрелде Nikon D5 камерасы менен жерден болжол менен 161 000 чакырым алыстыкта тартылган. Сүрөттө күндүн биринчи жарыгы горизонттон жаңы гана чыгып келе жатканын көрүүгө болот. Жердин түнкү тарабындагы жарык болсо, чындыгында айдын чагылган нуру эле. Куралсыз көз менен караганда бул көрүнүш караңгы көрүнмөк. Бирок камеранын жардамы менен укмуш таасирдүү кылып тартып алышкан. Артемис 2-нин Аполло миссиясынан айырмасы эң узак аралыкка барганы болду. Жерден баштап санаганда 405 000 чакырым алыстыкка чейин барган. Мындай аралыкка адамзат тарыхында буга чейин эч ким барган эмес. Бул аларга айды болжол менен 6,5 чакырым бийиктикте кеменин терезесинен көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Элестетиңиз, экипаж айды колуна топту кармап тургандай аралыкта көрө алышты. Ал эми Аполло астронавттарында мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Экипаж айга жакындап бара жаткан учурда мурда такталбаган 2 кратерди көрө алышты. Бул кратерлер бири-бирине жакын жайгашкан жарык тактуу кратерлер эле. Биринчисине Integrity, экинчисине Рид Уайзмендин каза болгон жубайынын урматына Карол деген ат берүү сунушталды. Мындай кратерлер алыстан картадан кара же ак тешик болуп көрүнөт. Бул кратерди жакынкы аралыктан көрүү абдан эмоционалдуу болду. Анткени эң мыкты камерадагы адамдын көзү көрө алган бардык нерсени жеткирип көргөзө албайт болчу. Адамдын көзү жарык менен караңгынын ортосундагы айырманы камерадан жакшы байкайт. Мындан тышкары түстөрдү да камералардан караганда кеңири диапазондо көрө алат. Ошондуктан бул миссиядагы эң маанилүү маалыматтардын бири астронавттар өз көзү менен көргөн нерселерди сүрөттөп берген баяндары болду. Алар ай жерден көрүнгөндөй жөн гана боз эмес экенин айтышты. Кээ бир аймактардын түсү күрөң, ал эми кээ бир аймактарда кратерлерден алсыз жашыл түстөрдү байкашкан. Кеме айдын арткы тарабы менен алдыңкы тарабынын ортосуна келгенде туурасы 966 чакырым, жашы болсо дээрлик 4 миллиард жыл болгон кратерге жетишти. Алар бул кратерди жакындан көргөн эң алгачкы адамдар болушту. Кеме андан ары жылып айдын арткы тарабына өтө баштады. Айдын арткы тарабын эл арасында караңгы бет деп да атап коюшат. Бирок айдын арткы жагында да айдын башка жерлерине күн нуру тийгендей эле күн тиет. Айырмасы бул тарап дайыма жерден тетири карап бурулуп турат. Арткы тарабы бизге көрүнгөн тарабына салыштырмалуу кыйла ачык түстө болгон. Жакынкы тарабындагыдай чоң кара тактар бул жакта дээрлик жок. Арткы тарапта вулкандык түздүктөр болбогондуктан күн батаар чегине келгенде кырка тилкелер жана жарык тоолор өзгөчө күчтүү контраст менен көрүнөт. Экипаж ошол учурда айдын бети алыстан караганда жалпак көрүнгөнү менен чындыгында ар түрдө рельефте экенин байкаганын айтышты. Андан ары алар Соуспале Эйткен база деп аталган аймакты да көрө алышты. Дал ушул аймакка НАСА келечектеги Артемис миссияларын кондурууну жана бир күнү айга туруктуу база курууну пландап жатат. Бирок бул жер мурда Аполло конгон жерге салыштырмалуу дөңсөө жер. Кийинчерээк экипаж кайра жерге карап дагы бир өзгөчө көрүнүштү байкады. Алар жердин ай горизонтуна батып бара жатканын көрө алышты. Ошол маалда Integrity жер менен байланышын жоготту. Бул авариялык маселе эмес болчу. Болгону байланыш лазер аркылуу жүргүзүлгөндүктөн ай кеме менен жердин ортосуна киргенде байланыш убактылуу үзүлүп калды. Ошентип болжол менен 40 мүнөтчө 4 адам жер менен байланышка чыга алган жок. Байланыш кайра жандангандан кийин алар жердин кайра көтөрүлүп чыккан көрүнүшүнө да күбө болушту. Бул көрүнүштү дүйнөгө биринчи жолу 1968 жылы Apollo 8 экипаждары тарткан атактуу сүрөт тааныткан. Эми болсо бул көрүнүштү Артемистин экипаждары өзгөчө кылып тартып алышты. Ошондон кийин Integrity айдан алыстап кайра үйүнө кайта баштады. Кийинчерээк ошол эле күнү экипаж адам көзү мурда көрбөгөн дагы бир көрүнүшкө күбө болушту. Ал көрүнүш айдын арткы тарабынан караганда күндүн тутулушу. Жерден караганда күн менен ай дээрлик бирдей көлөмдө көрүнөт.
Бирок бул жакта ай күндөн бир топ чоң көрүнгөн. Ушундан улам толук тутулуу дээрлик 54 мүнөткө созулду. Экипаж айды жылдыздар жана планеталардын фонунда сүрөткө тартып алууга жетишти. Ошондуктан эмнеге айда жылдыздар көрүнбөйт деген суроого жооп жөнөкөй. Күн турганда жылдыздар көрүнбөйт. Күн кеткенден кийин гана көрүнөт. Күн соңунда экипаж жерге кайта турган акыркы этапка даярдыктарды башташты. Алар жерге жетиш үчүн дагы 4 күн талап кылынды. Андан кийин миссиянын эң кооптуу бөлүгү атмосферага кирүү башталды. Жер атмосферасына кайра кирүү өтө так эсепти талап кылат. Капсула туура бурч менен кириши керек. Эгер кичине эле жазатайса, атмосферадан капсула секирип космоско кайтып кетет. Эгер өтө тик кирсе, абанын каршылыгы өтө тез өсүп, капсула катуусуп кетет. Ошондуктан NASA Integrity'нин акыркы түшүүсүн миллиметрине чейин так эсептеп чыгышкан. Атмосферага жетерден болжол менен 20 мүнөт мурда пиротехникалык заряддар иштеп, капсула кызмат модулунан ажыратылды. Кызмат модулу эгерде жерге түшө турган болсо, абада күйүп жок болмок. Андан кийин капсула өзүнүн башкаруу кыймылдаткычтарын иштетип, жылуулук калканын ылдый каратып бурду. Жогорку атмосфера аркылуу кулап түшүп келе жаткан маалда жердин тартылуу күчү капсуланы ылдамдата баштады. Ушундай ылдамдыкта ал абанын сейрек молекулаларына тийип, абдан катуу ысытуу процесси башталды. Терезенин сыртында жалындын алгачкы жарыгы көрүнгөндө, экипаж менен байланыш кайрадан үзүлдү. Себеби капсуланын айланасында плазма жарык пайда болгон. Ошондуктан жер менен байланышкан сигналды тосуп калган. Бул абал 6 мүнөткө уланды. Кийин абанын каршылыгы капсуланы жетиштүү жайлатканда плазма азайып, NASA менен кайрадан байланыш орнотулду. Ошол учурда дүйнө күтүп жаткан 4 адамдын аман эсен экени тастыкталды. Андан кийин капсула дагы бир нече мүнөткө чейин эркин түшүп келди. Акыры болжол менен 1500 метр бийиктикке жеткенде парашюттар ачылып, капсула акыркы ылдамдыгын саатына 30 чакырым ылдамдыкка чейин азайтты. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5-7де Калифорниядагы Сан-Диегонун жээгине жакын жерде Integrity Тынч океанга ийгиликтүү конду. Ошентип ал жерден айга барып, кайра кайтып келген 12 күндүк сапарын аяктады. Жалпы басып өткөн жолдун аралыгы 1,118,704 чакырым болду. Сууга тийгенден капсуланын мурдунан гелий менен толтурулган 5 кызыл шар чыгарылды. Алар капсула оодарылып кетпеши үчүн колдонулат. Конгондон кийин жалгыз бир маселе байланыш болду. Командир Рид Уайзмен куткаруучуларды угуп жатканын айтты, бирок алар анын үнүн уга албай жатышты. Ошондуктан куткаруу кайыктары капсуланын айланасында бир аз убакыт күтүүгө аргасыз болушту. Акыры биринчи кайык жакындап келип, капсуланын эшигин сыртынан ачты. Ошентип экипаж 10 күндүк сапардан кийин биринчи жолу кайрадан жердин таза абасы менен дем алды. 4 деңиз офицери капсуланын ичине кирип, ар бир астронавттардын абалын текшеришти. Аларга коопсуздук курун, шлемин чечүүгө жардам беришти. Негизги куткаруу баскычына даярдашты. Экипаж мүчөлөрү бирден чыгып, ошол жерге түшүштү. Андан кийин тиги учакка аркан менен көтөрүлүп, жакынкы жердеги аскер деңиз кемесине жеткирилди. Ал жактан алар дароо медициналык бөлүмгө алып барылып, толук текшерүүдөн өтүштү. Текшерүүдөн кийин 4 астронавт тең жакшы абалда экени көрсөтүлдү. Мына ушинтип 21 кылымдагы адам башкарган эң маанилүү космостук миссиялардын бири аяктады. Бул биздин муундагы алгачкы ай миссиясы, бирок акыркысы эмес. Ооба, бул миссияга ишенбей имиш чыгаргандар да болуп жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Чын эле алар айга учуп барып келиштиби? Же бул кадимки жерден тартылган шоунун бириби? Эгер видео жакса лайк басып, каналга каттала кетиңиз. Сиздин катталганыңыз бул каналда видеолордун бат-баттан чыгышына чоң жардам берет. Көрүшкөнчө саламатта болуңуз.